Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу, тоюмдуу болгон кырсылдап бышкан каттама пирожкини жасалышын көрсөтөбүз. Идишке 1 стакан жылуу суду куюп, 1 чай кашык туз, 1 чай кашык кум шекер, 20 грамм сливочный майды салып, баарын аралаштырып алдым. Аз-аздан унду салып, камыр кылышты баштадым. Алгач лопатка менен жакшылап аралаштырып алдым. Кийинчерээк колумду салып камыр кылышты баштадым. Камырыбызды жакшылап колубуз менен ийлейбиз. Даяр болгон камырды экиге бөлүп алабыз. Жакшылап тоголоктоп, зубала кылуу керек. Камырыбызды кайрадан идишке салып, үстүнү жаап, 20 мүнөткө дем алдырганга коебуз. Камырыбыз мына 20 мүнөт тыныкты. Унду сээп, камырды жайышты баштайбыз. Камырды жука кылып жайып алуу керек. Мына камырыбызды биз жайып алдык. Үстүнө эритилген сливочный майды бирдей кылып сүртүп алабыз. Жайып алган камырыбызды урлет сымал кылып ороп алабыз. 3 сантиметр аралыкта кылып майдалап кесүү керек. Кесип алган камырыбызды колубуз менен жалпайтып, үстүн жаап коебуз. Дем алган камырыбызды бир-бирден алып жая беребиз. Биз картошканы сууга кайнатып даярдап алдык. Даяр болгон картошканы 1 кашыктан салып, камырыбызды четтерин бириктиребиз. Кызыган сковородкага өсүмдүк майын куйдук. Пирожкини бир-бирден салып, орто температурада бышыруу керек. Мына даамдуу болгон пирожкилер бышты. Мына биздин өтө даамдуу, тоюмдуу болгон пирожкилер даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Мына кырсылдаган аябай даамдуу пирожки болду. Биздин каналга кошулуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.